Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге жоон ичеги тууралуу пайдалуу болгон маалыматтарды жеткирген аракет кылам. Буга чейин дагы 1-2 видео тартканбыз. Бул албетте кошумча болот. Кайсы гана оору менен ооруп калбасын, жоон ичегиңиз ал жерде ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Ошол учурда бирдей пайдасы тие турган сунуштарды айтып өтмөкчүмүн. Тагыраак эмнелерди жебей турган жакшыраак. Демек, жашылчалар, жер жемиштер эмне гана болбосун, чындыгында жоон ичегиңиз үчүн абдан пайдалуу. Анткени алында грубый волокна деп коет, клетчаткага бай болуп, анда жоон ичегиңиздин жакшы бошушуна салым түзүп, ал жерге пайдалуу болгон өзүнүн таасирин тийгизип турат. Бирок ооруп калган учурда, козголуп, оору бар болуп, бирок жакшы жүргөн убакта жей берген жакшы. Бирок оору козгоп турган убакытта, балким 1 жума 10 күндүн аралыгында ушул жер жемиштерди убактылуу жебей турган, чийик абалында жебей турган жакшыраак. Анткени анда жел топтолуп, жана дагы башка көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Албетте бул убактылуу гана. Жана такыр баш тарта турган нерселер бул дан азыктары, айрыкча буудай унунан жасалган ар кандай азыктар, нан, макарон жана бардык ушул ундан жасалган азыктарды такыр жебей койгон абдан пайдалуу болмок. Анткени анда глютен деген белок бар. Ал болсо жоон ичегиге өзүнүн зыяндуу таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Аллергиялык таасири болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде сиз ушул ундан жасалган азыктарды башка нерсеге алмаштырсаңыз, абдан сонун болмок. Балким, бирок чындыгында бул өтө кыйын биз үчүн. Дагы баш тарта турган нерселерге сүт азыктары дагы кирет. Сүт азыктарынын дээрлик бардыгы биз үчүн олуттуу зыян берип калышы мүмкүн ичегибизге, жоон ичегибизге айрыкча. Ошондуктан эми такыр баш тартуу чындыгында кыйын. Ошондуктан сейрек кылсаңыз, эч-кур дегенде азайтсаңыз, сиз үчүн пайдалуу болот. Жана ошол эле бир катарда, өсүмдүк майлары дагы ичегиге зыяндуу. Ошондуктан өсүмдүк майларынын башка, балким жаныбарлардын майына тамак кыларсыз. Анткени өсүмдүк майы дагы чындыгында аны өсүмдүктүн уругунан жасагандыктан терс таасирлери көбүрөөк болуп калат. Алмаштырсаңыз башкаларга абдан жакшы болмок. Же болбосо бир күн ушул өсүмдүк майына, бир күн башкага, же болбосо 3 күндөн кылсак дагы балким жакшыраак болор. Ошентип алмаштырыш керек. Анткени өсүмдүк майларында омега 6 май кислоталары болуп, анын зыяндуу таасирлери дагы жок эмес. Жана дагы жоон ичеги үчүн өтө пайдалуу нерсе убактылуу ачка болуу. Орозо убактында байкасаңыздар керек. Эгер орозо туткан болсоңуздар, өзүңүздөрдүн өтө эле жеңилдеп, кыйла тамак жегенде дагы аз тамакка тоюп, ушундай өзүңүздөрдү жакшы сезип калсаңыздар керек. Бул ачка болуунун бир түрү, албетте, бирок күндүз ачка болуу пайдалуураак. Ошондуктан орозодон кийин күнүнө 2 гана жолу, же болбосо 3 жолу жегенден сырткары убакта эч нерсе жебей жүрсөңүздөр абдан жакшы болот. Жана 10 күндө 1 жолу болсо дагы 24 сааттык, 36 сааттык ачка болуу менен алектенсеңиздер, жоон ичегиңиздер үчүн өтө пайдалуу болот. Жана ал убакта ачка болгон убакта суу ичесиз, жалаң гана суу болгондо дагы дистирленген суу болсо абдан жакшы болот. Жоон ичеги тууралуу бүгүн сиздерге жеткиргим келген ушул. Бирок бул чек эмес. Буюрса дагы анын ар бир оорусу тууралуу бирден материал чыгарабыз.